Жалпы Супертоо телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүнкү биздин маектерибиздин коноктору азыркы учурда аябай ат эле популярдуулукка жетип жаткан «Фанатка» аттуу кинонун актер, актрисалары биздин жаныбызда отурат. Алар ким деп турсаңыздар, актриса, кыргыз элибизге белгилүү Тазим Үмөталы жана ошондой эле тамашоочу, шоумен Икрам Юлдашев. Кош келипсиздер. Кандайсыздар? Жакшы жүрөсүздөрбү? Жакшы, шүгүр. Биринчи маекти баштардан мурун маанайыңызды сурап алайынчы. Кандай маанай менен келип калдыңыздар? Маанай жакшы, менен туруп элес. Саар 10:30 турганбыз. Икрам байкенин жанында жүргөндө маанай ар дайым беш. Анан эми сиздердин киноңуздардын аты эле укмуш экен, чынындачы. Анан мен трейлерине караганда эки башканын дүйнөнүн адамдары аткарган окшойт, э? Эки башка дүйнөнүн адамдар, бирөөсү бул дүйнө, бирөөсү аркы дүйнө деп айтат. Siz ayta geçseniz kızlığa söz görüp. Bizde monday bolot, kıskaça iki başka dünyanın adamları bul kız şaharda, ösüp şaharda çoğuygan kız bolot, anan coach kız bolot. Janagınday motivator, Psikolog. Özüngdü süy degen kızlardan bolot. Psikolog. Bu bayke olsam ayıldım moldos. Moldos dilemez. Şu moldo alı saparga ketken kişi bolup, şu metçike göbürak kelip жүрүп, ошондон зам сыяктуу болуп калган болот. Буякта кыргызча сүйлөш керек, э? Зам кандай болот? Орун басар сыяктуу болуп калган. Анан бул кыз келет. Ошо айылда эмес тек билесиздер, айылда бүт апаларыбыз, эже жеңелерибиз айылда эле иштене кылып жүрөт, отуруп, мал сайып, тиги bunday кылган, анан бул шагы монтугон да. Булар менен көрүшпөсөм болбойт да, анан ошол жактан жашоо башталат, дальше айтпай эле коеюн. Киного негизи эле кандайча тартылып калдыңыздар? Кастинг болду же кандай болду? Сиз кантип өттүңүз, ошону айтыңызчы. Биз кинону өзүбүз жазганбыз, сценарийни. Сценарийни өзүбүз жазганбыз. Анан биз актриса аябай издедик. Ачык эле айтам, Тазимге неме оштун пактасына коюш эмес. Бул болуп көрө, возраст түшүш керек болуп калды. Анан кинодо бир 70%-на келгенден кийин бир поворот болот да, крутой поворот. Ошо поворотко да түшө турган кызды издеп, анан бизге дагы бир режиссер досубуз бар, Сапар Сайнарзаров деген. Ошол жигит аттуу кызы бар актриса деп могуз чакырды. Көрдүк. Биз 3,5 миллионго жеттик. Биз бардык жердебиз. Күн сайын болгон аракетибизди жумшап келебиз. Жашооңуздарды ыңгайлуу кылыш үчүн, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү жаратыш үчүн, мыкты болуш үчүн, сиздерге кубаныч тартуулаш үчүн. Биз бирге өсүп өнүгүүдөбүз. Ар дайым чогубуз. Сиздердин О. Кичине капризна, аны көтөрдүк, жакшы деп. Ашты буйруса, көрөсүздөр го, буйруса түштүр олго. Ушты издеп таптык Тазиман. Ал учурда мен Жалбыз сериалынын 3-чү сезонунда иштеп жүргөм. Өзүм быйыл Жалбызда за кадром и в кадре болуп иштедим, кастинг директору болуп. Анан ошол съемка учурунда Сапар Сайназаров чалды, Сапар байкем чалып, Тазим срочно бир проект бар деп калды. Эмне проект? Билбейм, иши барам чык деди. Чыксам 5 бала, түнкү 11-де. Анын арасында Икрам байкем бар, Кадыр байке бар, Сапар байке өзү бар, анан Жылдызбек деген оператор. Ошо Фанаткан тарткан оператор байке бар. 4 болуп калды, бирөөн кошуп кой. Иши кылып 4-5 билбейм, көп көрүнгөндө, айчы. Анан чыктык, ошол жерден эле сүйлөштүк. Баягы өзүм дагы тарс-тарс жүргөн, жакшы көргөн жаным. Булар да келди, өзүнүн условияларын койду, мен дагы макул болдум. Ошол жерден чечилди. Бүттү, билетти ушул күнгө алабыз, келебиз, өтөбүз деп эле ушинтип эле чечилип калган маселе. Дароо эле чечилип калды. Дароо чечилди. Мындай алар ойлонуп, мен ойлогом. Бирок буга чейин биз көбү издеп ойлонгонбуз да, ошол жагы бар. Буга келгенден кийин дароо чечилип калды. Эгер Тазим айым болбогондо да башкаларды мындай вариант катары ошону айтпачы. Анын жерине Жолиге чалат. Анан Селена Гомезге чалайын десем, өтүп кетиптир десең. Жок, вариант мындай болуп аткан. Бир жерде бир нерсе болуп, бир жерде бир нерсе болуп, чалбадык да ал адамга. Келиң деп, мындай бирөөдөн отказ же бирөөдөн макул деген ал элек биринчи неме кылганыбыз ушак болду. Бирок за немеде буга чейинки жашоодо издедик кыйлагачы. Бул болобу, жок, бул мындай деп өзүбүзчө 5-6 отуруп алып. Ушундай. Жакшы. Тазим айым, негизи эле бул киного катыштыңыз эми, тартылдыңыз. Анан өзгөчөлүгү эмнеде болду сиз үчүн? Мен үчүн өзгөчөлүгү биринчиден Ошко барып, мындай чоң проектке биринчи жолу катышкан. Экинчиден өмүрүндө анчалык эс албай тартылып көрбөптүрмүн.
Анткени баягы башка каарман болгондуктан күнүнө 10 эпизод болсо 10-ондо тең мен болуп аттым. Анан аябай эле кыйналганым бул эме болду. Таштак жолдо, топурак жолдо кечке тапа кийип ойнодум. Ошол болду да эң кыйыныч. А калган тараптан бүт жакты. Ош жакты, Оштун элдери, меймандостугу, тосуп алгандары, бизге кылган мамилелери ошол эле команда да, мисалы үчүн жалаң эркектер болду дагы. Ошол жерде менин апамды ойногон Айсалкан Кыйыкбаева, анан менин курбумду ойногон өзүмдүн эле группалашым Жанара Борисова болду. Ошол үчөөбүз чогуу жашап аттык. Жакшы мамиле, меймандостук, жакшы кабыл алуу, ошонусу менен эле жеңип кеттик деп ойлойм да. Эгерде биз ошондой кыйынчылыкта, ошондой ысыкта тартылып атып анан бири-бирибизге мамилебиз начар болгондо, балким аягына чыкпайт элек. Ошол жакшы мамиле, кечинде келип ужунга отурабыз, Икрам байке келгенде эле күлкү башталат. Кадыр байке тескерисинче өтө сабырдуу, өтө мындай сүйлөбөгөн адам. Экөө кыскасы эки бөлөк да. Ал чыныгы режиссер, бул чыныгы актер да. Келебиз, чогуу тамактанабыз. Ошол күлкү, шаң шөкөт менен өтүп кетти съемкаларыбыз. Ошол эң жакшы өзгөчөлүгү ошондо болду. Ооба, чынында ар бир иштин аркасында сөзсүз түрдө кыйынчылык болуп эмеспи? Анан канча убакыт тартыңыздар негизи эле? Канча убакыт кыйналдыңыздар? Күндүн ысыгында. Кино тартылыш үчүн ага чейин даярдык көп эле болгон. Сценарий жазып, киного даярдык бир жыл ушундай болду да. Бир жылдан жазып баштадык, анан даярдык 2-3 ай болуп туруп, кинонун тартылыш процесси 20 күндөй болду. 20 күндөй болду. Биз жашаган үйдө утур күн сайын мөмө жемиштер бишип туруп атты. Чыгып эле озуска түшөт, чыксак эле. Гиляс пышат, анан кийин өрүк пышат, тыт пышат. Расход эле кылбадык да, чакыргандар полун талаага кое бердик, тоюп келип атты. Кээде эле Икрам байке мороженое алып берет. Кээде эле мороженое алып бере берсем, ошону да жөн алып бербейт. Бүгүн жакшы ойносоңор алып берем дейт. Анан биз мороженое жейбиз деп аябай ойнойбуз, анан мороженое алып берет. Бүт кыздар аякта за кадрамда иштеген гримерша бар, жардамчы кыздар бар. Саарлапкы маанай зор болсо, кечке зор өткөрөт да, мен буларды бийлеп, ырдап, ойготкону дагы бий. Тургула, силерди чоң нерсе күтүп атат жашоодо деп. Музыка коюп, ырдап, бийлеп койгон. Кыскасы эптеп атканбыз. Сиз бул кинодо өзгөчө ролду тандапсыз, Динжи атында экен. Анан бул иштин аркасы канчалык деңгээлде чоң жоопкерчилик экен? Биз Кыргызстанда алымдардын деп болду эле. Жыйыны болду. Алымдар неме бар го? Алымдар жыйыны немеси бар го? Чогулушу. Кыргызстандагы алымдар бар да, көзгө көрүнгөн алымдар. Ошолордон бирөөсү Марс агай менен, Марс байке менен отуруп сүйлөшкөнбүз, сценарий түшүндүргөнбүз. Жигиттер жакшы, кеңири, тартергиле. Анан бул сооп да болот. Акчаны көп ойлобого болот, соопчагын ойлогула. Ошо кинодон адамдар бир нерсе алып кетсе, силерге өтө чоң сооп бар экен, мындай жакшы тарбиялык жагы көп экен деп ушактан агайыбыз неме берди, мотивация берди. Анан жоопкерчилик берди. Мындан кийин ушу кинодогудай жүргөнгө аракет кылып көрүш керек, ошол эле. Ушу молдодогудай жүрүш керек го дейм. Биякта башка болсоң болмой калат го. Азыр дал ушул учурду эстеп калбадыкпы? Анан сиздер кыскача ушул жерден үзүндү алып чыгардыңыздар, Узун кийби, кыска кий деген жер бар болчу. Именно ошол эпизоддо 12 болду. Ошондой болду. Ар кандай болот? Жок, биякта машина келип калат, бирөө кыйкырып коет. Мен өзүм битер ойнап коем, же ит өтүп кетет. Же мен ойной албай калам, же бияк туура эмес туруп алат, ушинтип атат. Же жанагы ит турса достору чакырып калат. Карындашым, мен муну айтайын. Могу кыска кийингениң, ачык жабышкан кийингениң салтыбызга, шариятыбызга туура келбей калат. Жок дегенде көчөгө чыкканда узун кийип жүрсөң болмок. Азырынча узунду сиз эле кийип туруңуз. А мен болсо өзүмө жакканын кийейин, Макул, мен узун кийип баштайм эртеде. Кинодон дагы бир байкаганым, сиз аткарганда аялдардын укугу боюнча дагы ошол жерде маселени көтөрүп чыккан экенсиз. Анан бул маселе боюнча сиздердин оюңуздарды кантчы, жеке оюңуздарды биринчи сизден баштайын, Мен эми кандай десем, таптакыр эркекке баш ийбеш керек деген сөздөргө мен негизи өзүм кошулбайм. Негизи эркек бир тепкичке бийик болуп турганда өзүм туура көрөм негизи. Ошол туура нерсе. Бизди ошентип тарбиялаган үйдө. Мисалы үчүн үйдөгү байкемдин болобу, инимдин болобу, кийимдери жада калса носкиси болобу, шымы болобу, апамдар өйдө алып койгула. Жанынан басып тебелеп өтпөгүлө деп үйрөтөт. Ошол нерсени туура көрөм. Анан бизде эми азыр чынында ушул фанатка тасмасындагыдай эле
көбөйдү. Эркек деген эми ал жөн эле деп калышты. Адам катарына көрбөй калдым дечи айтканда. Менин жеке оюм канчалыкты айым өзү ийилип, канчалыкты эркекемде эми айтпайм таптакыр эле баш ийип сөзүнөн чыкпай калса деп, жок. Сыйын көрсөтүп, кичине айтканын кылып турса, адам баласы эркек өзгөчө. Өзгөрөт, эркектерге кой эми. Келинчегим өзгөрүп атат. Мага сый көрсөтүп атат. Менин тилимен мындай чыкпай кичине мага эметип атат деп, өзү деле өзгөрсө керек деп ойлойм жеке. Өзүмдүн оюм ошондой да. Бизде мындай да, биз немеге чейин, исламга чейин аял кишилер туулганда намысланып, тири-түрү көмүп койчу эле да. Анан динибиз келди, аялдын баркын көтөрдү. Азыр Тазим айткандай, жашоодо негизи турмушта бир тепкич жылдый болгону менен, бирок алардын бутунун астында бейишти берип койду да Кудайым. Аял затынычы. Любой аял заты ине болот, апа болот, уже бутунун астында бейиш болот. Буну биз адам, эркек адамдар же эксперттер же сырттан келген бирөө жарымдар эмес, буну биздин динибиз Аллахыбыз кылып койду. Силердин бутуңарга астыңарда ушундай эркекке караганда кадырлуу, барктоо болгонуңар үчүн бейиш, биздин бутунун астында бейиш жок да, биз бутунун астында мусурамыз, эчтеке жок да. Эркектин бутунун астында бейиш деген сиз уккан эмессиз, туурабы? Анан дагы бир жагы аял күйөөсүнүн ыраазычылыгында да бейиш дагы аялга. Эки жактан деле бар. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр сырттан келген аяк-бияктагы нерселерге жаш келиндер, кыздарыбыз азыр кылып кетпей, ошо өздөрүнүн Тазим айткандай апасынан, чоң апасынан, тайнесинен неме акыл насаат алышса, жашоо маанилүү болот. Сиздерден сурайын дегеним, азыркы Кыргызстандагы кыргыз киносунун орду кандай? Буга сиз жооп бересиз. Мен тамашачымын деле. Азыр зор болуп калды, көз тибесин Кыргызстан элибиз өзүбүздүн өндүрүшкө. Өткөндө бир жигит соц тармактан тарабады аябай. Казак бауырларыма мен таң калдым деп бир казак бала кыргыздарга сүйлөп чыкты го. Бизде ушул Европа бияктан кино көрсө жаттап алып көрүшөт. Булар өздөрүнүн поддержка кылып, өздөрүнүн чөткү көрөт экен, ошого таң калдым деп бир жигит сырттан наблюдать эткен да бизди. Ошо баланын сөзү үчүн, тем более мо бейиш киносунан кийин Кыргызстанда элибиз кыргыз киносуна уже барып көрүүсү аябай көбөйдү. Сем немеге караганда, Голливуддун кинолоруна караганда ошол жагы чөткү болду өзүбүздүн. Анан биздин Кыргызстандын кино режиссерлору деле, булар бизди колдойт экен, Болливуддун киносуна биз өзүбүздү өндүрүштү колдойт экен деп эле улурду келди кино тарта бербей, качырып албаш керек эми. Ушунча эл кирип кыргыз киносуна көнүп, мощный болуп калганда качыра албай, кайра көбөйтүш керек. Немени амбиция деп эле. Ушундай. Бизде негизи окуган актерлордун өзүбүздүн чөйрөбүздө эмес, негизи эле актердук чеберчиликте комедия жанры өтө оор жанр. Трагедияны ойноп коюш оңой, ыйлап коюш оңой. Адамды күлдүрүш кыйын. Өзгөчө өзүң күлбөй туруп күлдүргөн актерлор бар да, мисалы үчүн ошол эле Камчы Сарыбаев, Аскар Сулайманов азыр комедияны мындайча айтканда көтөрүп аткан актерлор да. Ошол кубандырат. Мени кубандырганы ошол биз комедияга басым жасадыбыз азыр. Комедияны ар бир эле актер ойной бербейт негизи. Мен өзүм комедияны ойноп көрө элекмин. Бирок келечекте ушул маданиятка салым кошсом деген эле чоң үмүтүм дагы, чоң эмем бар. Ошол жолдо баратам азыр. Демек сизди жакынкы күндөрү эми буйруса, комедия жаатынан да көрө алабыз. Чакырышса жакшы болот эле. Комедияга чакырышпайт мени. Көбүнчө терс кармандарды ойнойм. Жомон тез ыйлап коет, мен таң калдым. Ыйласа, ыйлап чыгат экен. Мен ыйлаш кыйын, Жок, негизи кыйын, бирок мен өзүм аябай баласакмын. Ушул жерден айта кетейин. Анан кино тасмаларда сенин балаң унутуп калыптыр, сенин балаң жоголуп калыптыр, балаң сагындым дегенде аябай бат эле. Өзүм аябай баласакмын. Өзүм жалгыз кызмын үй бүлөдө. Анан байкемдин балдары, эжемдин балдарына эми өлүп берем да, мындайча айтканда. Аябай баласакмын. Анан биздин фанаткадагы буйруса кадрлар бар, аны аз айтпай туралы, көрөсүздөр өзүңүздөр буйруса. Бала темасына келгенде мен аябай оңой ыйлайм. Анан жигитке келгенде, башка темага келгенде кыйын ыйлаш. Ырашам жигиттерди. Ыйлап коюш керек дейсиз. Эми аларга. Тазим айым, негизи эле кинону кандай тандайсыз негизи? Кантип тандап Кинону качасыз? Эң эле биринчи мен негизи биринчи гонорарын билем да. жок, эми ал сөзсүз. Аны жашырбайбыз. Эң биринчи мен өзүм интуициям күчтүү, анан адамдын энергетикасын катуу сезем. Мисалы үчүн айтып атпаймынбы, булар келди деп. Ошол 4 мырза келгенден кийин Сапар байке менен иштешип жүрөм көп эле.
Анан буларды биринчи жолу көрдүм. Өздөрүнө айттым. Мурда телевизордон көргөндө эч жактырчу эмес элем. Жакшыдан көрдүм, сразу жактырды дечи. Барысы баягы ошентип. Мындай, ошондой бир энергетикасы туура келишип калды. Көпчүлүк жаман көрөт экен. Эгерде мен мисалы үчүн чакырат да бир проект бар, жолугалы слышали деп жолугуп калганда, режиссердун көз карашы мен тарапка башкача болуп калса, же кызыгуучулук болуп калса, ошонусун байкасам, же болбосо ошонун жанында отурган эле ошо продюсерин энергетикасы жакпай калса, мен сразу отказ берем. Мен билем, что дальше иштеше албайм. Мен кыйналам. Мисалы үчүн жанындагы адамдын энергиясы жакпаса, аябай кыйналам. Ыйлагым келет, ичим бук болот, кысылам, башым айланып, кускум келип, ушундай бар менде. Действительно ошол нерсем бар. Кыйналып, кысталып, иштей албай өтө жаман болом. Бир көргөндө эле тарс сүйлөшүп кеткен, энергетикасы туура келип калган, ал адамдын бир жакшы бир жери жабыла турган болсо бүттү. Мен өмүр бою кинодон кийин дагы дос болуп, мына азыркы күнгө чейин деле ошол канча 10 жылдан ары сүйлөшкөн проекттеги адамдар менен до сих пор сүйлөшкөн күндөрүм, досторум толтура. Икрам мырзаларды карап айткып калбадыңызбы? Телевизордон көрүп атканда анча жактырчу эмесмин депчи. Аны эмнесине карап мындай көзөмөл кылып койчу элеңиз? Мен эми өзүм негизи мырзалардын жалжактаганын көпчүлүгүн жактырбайм. Негизи. Эми Кайттым анда о мен. же бул адам баары менен эле мындай эмес. Аны дагы баса айтып кетиш керек. Ким менен бул мырза дагы баягы с кем надо деп коет го. Ошол адамдар менен ачылып чачылып сүйлөйт. Сөгүнбөй сүйлөшөбүз. Сөгүнбөй сүйлөшөбүз. С кем надо деп атасың го. Орусча ла. Экрандан көргөндө эле точно алдайт дечимин да. Шарик дечимин да. Азыр эсине эле айтам, өлө шариксиз депчи. Мындай как будто сени мынтип алдап, өлө мынтип хитрый деп ойлочумун. Биздин бир тил менен айтканда хитрый деп ойлочумун. Кадыр байкени көргөндө, наоборот, сүйлөбөйт. Былжырап деп ойлочумун да. Тескерисинче, жашоодо жолуктук, кандай жолуктук? Позитив, адамды тескерисинче экөөдөн алдабаган, өтө тазалыкка жакын, адамга негизи эле жерге жакын адамдар. Вот правильно ушул да, жерге жакын. Мен режиссермун, мен актермун, анан сен кимсиң, мен сенден мынча жыл мурун моуну кыйратып койгом деген сапаттары жок. Мен ошонусуна баа бердим да. Азыр эми Тазим айым сизди жана Кадыр мырзаны мындай характерлериңизди айтып бербедиби? Кыял жоруктарыңыздарды. Анан Тазим айым кандай экен биринчи жолукканда? Ачык эле айтам, мен бул жерде Ачык болсун, э? Биз ушу кызды тандадык деп бир немелерден сурадык да. Аттарын айтып берди. Капризная ана, капризная деген сөздү мен 1300 жол уктум. Анан Икрам Кадыр кантип издеп калды. Көрдүм, анан кийин мен дагы сыртта аяк-бактарды окуп, кичине психолог болуп калгам да. Кадырга айттым азыр неме болсо айтат эле. Мага коюп кой бул кызды деп. Мен келтирем, өзүбүзгө салып алам дедим. Жакшы бардык, өзү айткандай эле жылдызчылыгы түшүп калды, эч кандай капризи жок. Макарон пиширип берсең макарон жейт, аш берсең аш жейт, эч нерсенин немеси жок. Бүт неме кылып съемкага убагында барып калат, убагында кетет. Жакшы, зор, көз тие берсин. Любой жерде эсип жүрө берсең уялбайсың да. Жүрө бересиң, хатеп, шапка кийип көчөдөнчү, келип калышат. Бирок башында ошентип кичине неме кылышты. Көтөрүлөт экенсиң, капризине неме кылат деп. Аяк-бактан өзүнө эми айттым, мындай эмес экенсиң го, нормал экенсиң го деп. Кадыр байке бүгүнкү чейин айтат, ой, сопсон эле экенсиң го депчи. Башында ошентип ойлогон окшойсуздар да, э? Жок, ойлободук, адамдар ушинтип айтышты бизге. Анткени эмнеге айтышты айтайынбы? Өздөрүн айтып калам мен. Анткени өздөрү мага туура эмес мамиле кылып алат. Естественно, мен алардын оозун жабам. Ана бул өлө стерва экен, бул вообще капризная экен, вообще ужас экен деп кетишет. Бирок мындай кыздар жакшы да, кайра жашоодо неме болбойт. Бул жак мага жаман сүйлөп атсам, эмнеге мен каприз көрсөтөм? Убагында бүт каалаганды берип атышса, кылып атышса, урушушпайт, кагышпайт. Съемка учурунда любой урушу, любой кагууну мен көтөрөм. Ал менин жумушум. Анан кадр сыртында кээ бирлер бар, туура эмес сүйлөп алат, кээ бирлер тийишип алат, кээ бирлер сен мага жагасың деп алат. Анан естественно мен кагам. Мен андайларды жактырбайм. Ошон үчүн айтып атпаймынбы? Мырзадай азыраак сүйлөп, айткан ишин, айткан сөзүн аткарып, ушундай болсо, мен да ошондой мамиле кылам. Ошон үчүн адам өзү Титаник неге авария болгонун билесиңби? Жок, ал жерде бир чоң смысл бар да, өзү Титаникте эле мо тартып койгону менен, баягы капитан тиги айсбергди кичине эле көргөндө алыстан. Бул бизге неме кылбайт деген, проблема болбойт, моундай эле пуйтап өтүп кетебиз деген. Анан көрсө үстү кичине асты кил деген болгон да, айсбергчи. Анан барып жарылып чөккөн да. Адам деле ушундай да, биринчи адамды көрүп эле неме чыгарып албаш керек.
чечим. Барып айсбергке жакындап, асты кандай, үстү кандай, отиде билип, анан кийин чечим чыгарсаң болот. Бул дер сен жаман көрөм деп атпайм, мага салам ага чейин телевизордон. Биз деле ушундай укканбыз, ушундай. Ушу нерсени жакшы кулагыңызга күмүш сырга кылып алың деле. Сакалыңыз деле. Сактуу да, бизге психологияны ушуну үйрөткөн эле эсиме калып турду. Карасаң экинчи курста окуп калдым. Ушу айсберг алыстан кичине көрүп, Титаник жарылган. Ушуну неме кылган эмес, неде? Тоготкун эмес, кичинекей эле экен деп, көрсө асты чоң. Сигня деген да, оюндачы. Адам деле ушундай да, алыстан кичинекей нерсени көрүп алып, бул мындай экен дебей, жакындап аяк биягына өткөндөн анан толук неме кылса. Булар жаңы келди. Жана айттым, жалгызга чыктык анан. Икром байкем өлө кыйын. Мен ушуларын түшүнөбү я сапар дедим. Анан сиз меникин түшүнөсүз десем, деди да. Эмоция башкача. Уже башка деди. Анан айттым, наоборот тескерисинче меникин көтөрө албай калбайсызбы дедим. Десе Сапар байке, атамдай эле кыйын. Айттым эле деп, ал болушу алат. Көрдүңбү дейт. А бирок ошко барганда баягы башында мынтип батып, батпай атып табышкан жок, сразу эле. Бардык, кирдик кадрга, сразу ойноп кеттик да. Мындай как будто бир 5-6 кинодо чогуу ойноп койгондой. Жакшы. Башында сиздер келгенде сүйлөшпөдүкпү? Ар бириңиздерге 3 суроо даярдаңыздар депчи, бири-бириңиздерге бересиздер деп, каалаган суроо, каалаган темада бири-бириңиздерге бересиздер. Мен сиздерге азыр убакыт берем. Кичине ойлонуп аласыздарбы же суроолор даярбы? Кыздын кырк чачылуу кылайлыбы же эркектин жок чачылуу кылайлыбы? Жок чачылуу. Эфирдесин секин күнү. Мен как есть билем. Баягы базада келгенде келди. Мен суроо берейин анда, Келиңиз. Мен ойлоно элекмин али. Светофордун кайсы түсү чыгат? Каалагандай деген. Айтайынбы кайсы түсү чыгат? Жашыл, сары же кызыл? Жашыл жагат анткени адам ар дайым астыга жетип туруш керек. Жакшы. Жок, мен суроо берем. Немени? Да, экинчи суроом. Бул суроо көп берип жүрөм, эмне берип коерум. Сен туулганыңда киндик кесет го? Ошондо ооруганбы, ооруган эмеспи? Эме? Кычкан. Кычкан, жакшы. Үчүнчү суроом. Кандай суроолорум бар эле? Мен суроо. Биринчи жолу канчага чыккансың? Биринчи жолу айтайынбы канчага чыккам? Биринчи жолу 26-га чыккам. Сразу. Сиздин эмнеге мурдуңуз чоң? Мурду чоң, таманы чоң деп коет го десең. Билбейм. Жаштыгымда көп чыккан окшойм. Чыканактар менен. Маңдайкы чачыңды ким түшүрдү эле? Маңдайга чачым гел түшүргөн. Гел бар го. Монт атып. Биз Турцияга биринчи окуп барганда баягы ат билмеген минибөлүн эле, ат көрбөгөн минибөлүн. Ошондо карасам түптүн балдарым мондай кылып чачтарым өзүнчө эле бир мен чачым зор эле да. Мен жими элем да чачтарым. Аябай кудрашка эле. Бирок жаш кезинде чындап эле сулуу болчу. Анан мен деле тигилерге неме кылам деп, жетишем деп келди колдоп. Мен алар кымбат кел колдончу экен да, биз студентпиз. Биз бунакында арысаң деп 5 литр кел алып келип алганбыз. Жатаканада. Осыны сыйпап 2 айдан келе китеп окуyorsun де, чачың ойнап отурасың оны. Шуну соң чай ішіп, азыр мындай кылган привычкам калып кетти да мен. Бакиге окшолуп атам. Үчүнчү суроо. Ачкиңизди чечсеңиз көзүңүз бир аз чоңураак болобу деген. Жок, ачким чечсем башка адам болуп калам. Эстүү бала болуп калат деп. Койдун оозунан чөп алып алам. Балдарыңыз өтө окшош э сизге. Сулуу. Без сомнения, да. Без сомнения. Биздин ушундай атылган суроолорубуз кандай болду? Мыкты, оригиналдуу. Эми калган баасын. Адамга жакшылык берет экен, э? Оригиналдуу. Эми калыстыкты мен кылбайын, мен кылбайын. Көрүүчүлөр көрөлү. Көрүүчүлөр өзлөрү айтып, өзлөрү басым берсин. Негизи чыгармачылыкта, жеке жашоодо кандай жаңылыктарыңыз болуп атат? Чыгармачылыкта эми жалбыз менен ушул фанатка катары менен кетти. Токтоп калды, эми съемкалар бүттү да. Бүткөндөн кийин ишенбейсиз 1 ай депрессияда жаттым. Жумуш. Негизи өзүмдү сиз байкагандай өзүмдүн жумушумду өтө сүйөм. Азыр съемка жок, кадимкидей кыйналып аткан учурум. Анан башкаларга окшоп мага роль бергиле дегенди да жаман көрөм. Буйруганы өз убактысы келген деп жүрөм. Андан сырткары бийим бар, азыркы учурда бий менен алек менен балапандарым бар. 13 жаштан 20-21 жашка чейинки кыздарым бар.
Азыр бий менен машыгып алек болуп жүрөбүз. Андан сырткары ошол фанатканы аябай күтүп аткан учурубуз, жакындарыбыз, туугандарыбыз болуп толкундо 27 Ошто, 28 Бишкекте, андан кийин дальше областтарга жөнөйбүз деген сыяктуу. Жеке жашоомду дагы баса белгилеп айтып кетейин. Өзүмдүн катталуучуларым да билет, жакындарым да билет. Эч качан өзүмдүн жашоомду, жеке жашоомду, үй бүлөмдү жада калса, адамдарга көрсөтүп айта турган адам эмесмин. Бул оожоктук эмес. Бул калп эле эмне болуп атат эмес, корккондук эмес. Бул чынында эле апаңды көрсөт деп бүгүнкү чейин сурашат. Эми атамды баягы элдер тааныган үчүн, атам ырчы болуп калган үчүн эл тааныганы болбосо, эгерде атам ырчы болбогондо атамды да көргөзбөйт элем. Атамды баягы эл мага караганда биринчи таанып албадыбы. Ошондуктан апамды дагы элге көрсөтпөйм азырынча. Эми Кудай буйруган күнү буйруса, апамды дагы бир элге көрсөтүп тааныштыра турган күнүм келет. Жеке жашоомду турмушка чыккандан кийин дагы балдарымды дагы, жолдошумду дагы тайжам айткан бир мага жаккан сөзү бар. Алжырап, жалжырап көрсөтөргөндү жактырбайм. Мен бул нерсени туура эмес көрөм. Инстаграм бул менин профилим, бул менин жүзүм. Инстаграмга киргенде, күйөөсү бул экен, баласы бул экен дегенде кереги жок мага. Инстаграмга киргенде режиссерлор, мындай ролго чакырсак болот экен. Бул образда кебетеси мындай болуп калат экен. Бул кийимди кийгенде мындай болуп калат экен, муну ойной алат экен. Кээ бир жерде мынтип өзгөрүп калат экен деп кирсин деп. Мен Инстаграмды ошол үчүн ачкам. Ал менин жеке жашоом. Ал менин орусча айтканда святое, родное, свое, уютное. Ал нерсени мен аярлап, ал нерсени эчкимге көрсөтпөй, кызымды жана көлөкөгө бакканбыз деп коет го. Ошондой эле мен өзүмдүн да жолдошумду, өзүмдүн апакемди дагы ошентип көлөкөдө эчкимге көрсөтпөй, меники дегим келет да. Икрам мырза, эми сиздин жеке жашооңузга да үңүлүп кетпесек болбойт. Жеке жашоо жакшы, шүгүр зор кетип атат. Жеке жашоого эмнелер кетет эле? 3 баласы бар. 3 балам бар. Кайсынын келинчеги бар. 2 балам бар, анан келинчегим бар. Келинчегим экөөбүз сферабыз моундайт. Вообще. Келинчегим медреседе сабак берет. Мен жүрөм кинодо. Мен сахнада. Балдар окуп атат. Серьезно жооп берген. Так, жеке жашоодо жаңылык деле жок. Ушу уланып атат. Жыл өткөн сайын класстары чоңоюп, биз деле чоңоюп баратабыз. Эми кичине дагы чоңоюп калса ушу чет өлкөгө окууга жөнөтүп коем, болду, кутулам анан. Бошотам дейсиз. Бир план ошо, чоң план ошо, пока азыркы учурда үй алам, машина алам деген адамдар бар го. Ошондой менин чоң планым ушу балдарга инвестиция кылыш керек, четте окутуп келиш керек болду. Фанат деген кино тасмабыз, фанатка деген кино, фанатка деген кино. Сөзүңүз деле айтерсиз, мен да айтпайсызбы? Кино комедиябыз буюрса, Тазим Муталы, Икрам Юлдашев, режиссер Кадыр Жарматов, администратор Эрнес Кулназаров көпчүлүк мээнет кылды. 28-ден Бишкекте 29-нан баштап Бишкек шаарында бардык кинотеатрларда көрө аласыздар. Буюрса жакшы кино, бир силерге бир кичинекей болсо дагы пайдасы тиет деп терең ишене алам. Анан жабык көрсөтүүгө биз билет таштап кетебиз Супер ТВга. Ал эми кыздарга антип не кылып, тааныш билиш кылбаса керек. Силерге ойнотуп берет. Ошону күтүп жабык көрсөтүүгө барасыздар. Ал жакта буюрса Кыргызстаныбызга аттын качкасындай таанымал адамдардын көпчүлүгү келет. Буюрса дагы ушундай. Икрам байке экөөбүз кыскасы күтөбүз. Сиздерди дагы күтөбүз, көрөрмандарыбызды дагы күтөбүз. Чоң рахмат. Баарын тарап салып өзүңүзгө бирди алып калып, сиз дагы баарын. Мен да барайын, мен да барайын. Кирбей калган. Сиздерге ойнотобуз, сөзсүз түрдө катышып бул билеттердин ээси болуңуз. Шарттарын сиздерге Instagram аркылуу бардыгын түшүндүрүп беребиз. Чынында чоң рахмат сиздерге дагы. Ишиңиздерге ийгилик. Эч качан оорубаңыздар, арыбаңыздар, каарыбаңыздар, ар дайым эле жаркылдап эле жүрөрүңүздөр. Рахмат силерге да рахмат. Ушундай өркүндөп өсөрүңүздөр. Үй бүлөлүк дагы, жеке жашоодо дагы, имо ишиңерде дагы ийгилик каалайм. Каалайбыз. Биз менен элдин ортосунда ар дайым көпүрөөк жүрүңүздөр. Чоң рахмат сиздерге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошом. Кийинки берүүлөрдөн, кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы алыңыздар. Тойлор боло берсин. Айтканыңыз келсин.